бул подготовка турат. Ош шаарында рейдтик кыдыруунун бүгүн 184-күнү. Шаарды кыдырып, мыйзамдуу жана мыйзамсыз жайларды көрүү 7 айдан бери уланып жатат. Бүгүнкү таңкы рейд Оштун Жибек жолу аймактык башкармалыгына караган Шамшиев көчөсүнөн башталды. Аталган көчө учурда эки тараптуу кеңейтилип, асфальт басууга даярдалып жатат. Так, эми сиз архитектор. Эми оны дизайн иштеп беришибиз керек, э? Азы бар алышты, эми калган биз өзү алыш керекпиз. Өзүбүз алып, сонун кылып, тага чейин тазалап, уже бир фасад иштеп чыгып, могу эменин арыктын боюна подпорный стена куюп, сетка сыяктуу кылып тартып, могу жагындагы сонун кылып техника жүрө турган кылып тегиздешибиз керек. Уже фасадтарын оңдосун, фасадтарын оңдоп, забор кылышсын. Түшүнүңүзбү? Забор кылышсын. Мондай кылып өздөрү билишет булар. Заборду куюп, фундаментин куюп, пескоблок менен уруп, татынакай кылып кооздоп, тага чейин алып бара берсин. А жолду уже биз жасайбыз. Оштогу профсоюз уюмуна караган бул жердин айрымдары жеке менчикке өтүп кеткен учурда сот аркылуу аны кайтаруу иштери жүрүп жатат. Шаар башчысы бул жерди көрүп, коомдук пайдалануудагы жай кылуу зарылдыгын айтты. Мэрияга өткөрүп бериш керек да. Зачем профсоюзга? Зачем управ делаем? Элге бериш керек да, шаарга бериш керек. Мону карачы мына. Булар баары жеке менчикке өтүп кеткенби? Булар уже состава. Я. Кетилерчи. Алды. Ошол заводу менен. Шуну мэрияга өткөрүп бербейсиңерби? Как раз мэрияга пансионат керек. Мэрияда мыйзам Оштун эли дем ала турган жер жок да. Алейкум ассалам. Каяка барып дем алат? Буларчы. Он баары карабайт да, моюнчу, допустим. Ну, эмеге мэрияга берсе, карайбыз, суу коебуз, багын карайбыз. Тети мусорун карап толуп кетти ушу антисанитария. 17,5 гектар. Момент карап калдык да бул өктөрдүчү. Мисалы, баарын сатып жок кылат болчу. Оштуктардын дем ала турган жери жок да. Бирде пансионат жок. Же бир санаторий жок, эчтеме жок. Жибек жолу аймактык башкармалыгындагы жайга асфальт төшөлөт. Учурда ал жердеги жолго чыгып кеткен дүкөндөр, кичи курулуштар алынып жатат. Жибек жолу көчөсүндө жолду тосуп үй куруп алгандар дагы бар. Бүгүнкү рейдте шаар башчысы аны башкы планга ылайык жолду ачуу керектигин билдирди. Тетиги баратадан, карап көрөсүңөр. Карап көрүлөсү. Макулбу? Жолду ачыш керек. Кандай жакшысызбы? Өсө жакшы. Ажа, мен шаардын мэримин. Токторбаев жеңиш. Бул менин коллегаларым мэрия. Азыр өзүңүз көрүп атасыз, Жумабаева көчө расширение болуп, жолду асфальттап атабыз. 22 метр. Так, ошону менен бирге, ошо жерге мына жактан чыккан жолдорду, второстепенный жолдордун баарын ачып атабыз. Баарын жолу ачып атабыз. Могу жер сиз отурган жер, бул жер генплан боюнча жол болчу. Эми силер күнөңөр жоктур, может күнөңөр барды, мен аны билбейм. Факт ошто жолго салып алгансыңар алга. Жолго. Могу жер расширение болот. Азыр мен орун басарым Замирбек Байшевич, орун басарым бар мынакей архитектор Рыспек келип чене берет аба. Түшүнүү менен жолду ачып бериңиздер, жолду ачып бериңиздер. Документтериңерди карайт, эгер жашоого шартыңар жок болсо, көчүрүп чыгып кетебиз, үй беребиз ажаба. Түшүндүңүзбү? И мына мапта, кана мап. Чоң үчөөңөр иш алып баргыла. Квартираны ким бул жерде? Аслаке. Ажаба, төртөөңөрдө чоң иш алып баргыла, макулбу? Андагы турак үйлөрдүн жолду тосуп калган бөлүгү алынмай болду. Ал эми ал жердеги жашап жаткан тургундар турак жай менен камсыз болот. Бул жердеги 3 үй 5 гектар жолдун жерине салынып калган. Аларга дагы шаардын башчысы түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Эгер кааласаңыз, эми негизи сиздин жашап турган жериңиз мыйзамсыз. Сизге без суда, без средств эле сизди көчүрүп, чыгып, мэрден сразу выселение кылып туруп, биз жолду ачып коюш керек да. Сиз эч кандай птичий права жок сиздечи. Бул генплан боюнча жол сиздин акыңыз жок деп мисалган, жашаганганча. Сиз жөн эле келип эле атыңыз ким? Мухтар. Мухтар ака деп туруп эле жүктөрүңүздү потерге салып көчүгө алып чыгып коюш керек. Ошондой кылса болот сиздичи. Но документиңиз жок. Мусулманчылык туура келбейт.
туура келбейт. Ошого бул менин орун басаларым иштейт. Кааласаңыз домго көчүрүп чыгабыз, кааласаңыз тетиги Энесайга жер тамга көчүп чыгып кетесиз. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Ооба, все болду. Жибек жолу аймактык башкармалыгында үйлөр жолго чейин чыгып алгандыктан мында тар көчөлөр көп. Мына көрдүңүзбү? Мына тетиге чейин алсын мына. Үйүнүн стору бияқта турат. Мода чыгып кетти, көрдүңүзбү мынакей? Мына мойда чыгып кеткен мына көчөдө турат. Кара, чоң көчөнү тартып кичинекей кылып коюптур. Mo garajda algıla, mo навеста algıla. Arxitektor. Bular bar mıyzamsız turabı? Ya. Mıyzamsız. Kelip bussak bolot. Hiç kanday mıyzam buzu yok. Buların özlerinin emesi jeri tetisi orada nar jagından başlap. Eskертүүсүз келип турсак. İçki кеңири экен. Так, mo навести de algıla. Karama onu. Onu alıp tete çeyimden soruna çeyim boşalt falan onu büt alsın. Kara tete 1 гектар жери бар экен. Өткөн жылдагыдай Ош шаарында жолдор жасалбай калып кетпейт. Шаар мэри кеңейтилген жолдун бир бөлүгүнө гана асфальт төшөп туруу керектигин айтып, суук түшкөнгө чейин ишти тездетүү керектигин эскертти. Bir 3 günde asfaltın basabız. 3-4 gün asfaltın bassak, asfalt basılgandan keyin anda mına tedigi maşina keletpay ak maşina. Uşu жерден дагы 2 километр ченегиле дагы эмесин коюп бергиле. Расширениясын коюп бер. Ооба, расширениясын коюп бергиле дагы. Ооба, бүгүндөн баштап акырын эме тазалай баштай берейлик. А то успеть этпей калабыз. Азыр август, сентябрь, октябрь. Асфальт успеть этебизби? Ошону караш керек да, эл могу таш жолдо калбаш керек. Эл таш жолдо калбаш керек. Жанагы Мамырова окшопчу. Кышы менен лай болуп, баткак болуп, силакат болуп жатып го. Эл кышы менен сөктү. Биз ошону карашыбыз керек. Если 2 километр преодолеем, успеть этсек 2 километр жасаш керек. Жетишсек. Эгер 2 километр жетишпесек, анда 1 километр кошуш керек. Ошону өзүбүздү карашыбыз керек да. Рейдти кыдырууда Оштогу бир канча мыйзамсыз жайлар табылып жатат. Алган эмес, каралбай турган муниципалдык жерлер жеке менчикке өткөн жайлар чыгууда. Анын баары иретке келтирилип, мыйзамдуу жолго салынып жатат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Эркин Бакиров, Ош ТВ. 20 сантиметр чыкпайт канал. Жок дегенде 1,5 метр болуш керек.